Башкы прокуратура Ош шаарынын вице-мэри Жасур Азимовдун токтому менен Жапалак айыл аймагынын Кеңсай массивинде жайгашкан 25 гектар муниципалдык жер аянты 2 миллион 500 миң сомго бааланып түз сатуу жолу менен 4-октябрда Кыргыз Текстил ЛТД ЖЧКнын менчигине мыйзамсыз өткөрүлгөнүн аныктады. Мекемеден билдиришкендей, жерге жеке менчик укугу жөнүндө мамлекеттик акт 6-октябрда кадастр мамлекеттик мекемесинин Ош филиалы тарабынан белгиленген. Муну Ош шаардык прокуратурасы иликтеп көрүп, жер аянтынын нарктык базар баасы 72 миллион сомду түзөрүн, ошондой эле 69 миллион 500 миң сомго аз көрсөтүлгөнүн аныктаган. Мындан сырткары бүгүнкү күнгө чейин Ош шаардык мэриясынын бюджетине түз сатып алууда көрсөтүлгөн 2 миллион 500 миң сом төлөнбөстөн туруп мамлекеттик акты берилгендиги тастыкталган. Жыйынтыгында Ош мэриясынын жооптуу кызматкерлери тарабынан мамлекетке өзгөчө ири суммада зыян келтирилген. Факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу менен катталып, тергөө амалдары башталган. Кеченде прокуратура кызматкерлери плановый проверка менен биз мэрияга келди. Мэрияга келип, муниципалдык ишканаларды текшерип жүрүшөт азыр. Анан ошо УМС деген ишканабыз бар. Ошо жерге дагы бир прокурор келип, бардык иштерини, бардык контракттары, договордар, бардык иш-чараларын текшерип, кече анан ушул маселе чыгып калды. Биз быйыл сентябрь айында Кыргыз Текстил деген компанияга жер бердик, саттык, кандайча саттык жерди. Эми Кыргыз Текстил компанияны бардыгыбыз билебиз, чоң компания. Азыр мына Жапалак деген биз айылдык башкармалыгыбызда бир чоң завод түшүп атат, текстильный фабрика түшүп атат. Ошо жерде план боюнча 7-8 миңге жакын иш күч адам иштетебиз деген бир чоң бир проект жасап ататтылар. Ошого ал жер бурун именно ошо 25 гектар деген жерди алар арендага алып иштетишкен, ал балдар иштетип, ошо жерде чоң зданиялар салып, ошо фабрика салып, анын жанында азыр Nissan деген бир машина завод, сборочный цех түшүп атат да. Ошо жер боюнча алар бизге кайрылган. Ошо жерде эми бурун ал жерде абалы абдан жаман жер болгон, тоолуу жер болгон, кайракы жер болгон. Ал жерде бир баягы свалкабыз аркы жери болгон. Ал жерде бир дагы бир суу, бир коммуникация эчтеке жок жер болгон да. Анан алар ошо жерге завод салышты баштады. Завод салып, анан мен ойлойм бүгүнкү күндө ал завод Кыргызстаныбызда бир эң бир чоң долбоор деп эсептелсе керек. Анан аларга ошо жерде инвесторлары бар. Инвесторлор ошо оборудование, техника, технология бере турган жерде алар шарт койгон да буларгачы. Жер жеке менчик жер болуш керек деп. Жеке менчик жер болуш керек деп аларга кайрылган алар. Анан алар бизге мэрияга келип арыз жазышты. Арыз жазып, ошо жерди бизге прямой продажа кылып саткыла деп келди. Анан биз эми арызды алдык. Арызды негизде анан биз УМС деген ошо ишканага тапшырма берилди. Мыйзам чегинде каралсын деп. Анан ошо арызды негизде бизде архитектура, госрегистр, бардык тармактар, экология, санэпидемстанция, пожарный инспекциялар бардык өзүнүн заключениясын берет. Ошонун негизде анан биз комиссияга алып чыгышыбыз керек да өзү негизи. Анан биз ал жерди баалашыбыз керек, оценка кылышыбыз керек. Ал жерде оценка кылыштан бурун биз мыйзам чегинде тендер өткүзөбүз. УМС ишканасы тендер өткүзөт. Ошо тендерде биз баалануучу адам, оценщикти определять этишибиз керек да, ким оценка кылат деп тендерге беребиз. Анан тендерге катышкан адам уткан киши, ошо киши анан баягы жерде оценка кылып бериш керек. Ошо киши оценка кылып, анан биз комиссияга алып чыгат. Комиссияга алып чыккандан кийин биз ал жерде комиссионду карап чыгабыз. Бардык службалар отурат. Архитектура, госрегистр, пожарный, санэпидемстанция, МПО дан адамдар бар. Ошондой кылып баары биз муниципалдык ишканаларда отуруп, ошо жерде биз комиссионный жана маселени карап чыгабыз. Ал жерде эч кандай бир мыйзам бузулган жери жок. Бардыгы мыйзам чегинде кетти, баары процедура. Анан өкмөттүк токтом бар, 571 токтом бар. Ошонун негизде биз иш алып барабыз да. Ошонун негизде биз ошо жерде анан аларга прямой продажа кылып саттык. Эми азыр прокуратура кызматкери бизге алар айтып атат, силер дейт арзан сатып коюпсуңар дейт да. Эми оценка бар да, биз ким тендерден утат оценщик, канча соммага оны ал киши дагы өзүнүн расчеттары бар да. Менин негизде ошо сумма чыкты. Ошонун бир обоснованиясы болуш керек, бар. Ошонун негизде ошо сумма менен алып чыкты.
Анан ал жерде мен айтып атам, чоң завод түшат деп. Ал жерде 7.000-8.000-ге жакын адам иштейт. Ал жерде 70 миллион эмес, ал жерде миллиардный доходдор келиши баштайт эртең. Эми Кудай кааласа биз ошондой бир чоң бир ишкерлерди колдошуп, ана президент дагы, өкмөт дагы айтып атат, бизнесмен, предпринимательдерди колдошубуз керек деп атабыз. Бирок бир жактан мындай текшерүү болсо, анан алар дагы инвесторлордон айтат дем, качат дем. Ошого алар эртең наоборот ошо жерге bir 550 миллион доллар вклад кылабыз деп атат. 50 миллион доллар бүгүнкү күндө 4 миллиард, 4,5 миллиард сумма болот экен да бүгүн. Ошондой чоң сумманы вкладывать этсе, эртең соцфонд, подоходный налог, НДС канча акчалар түшөт ошо жерде. Андан тышкары ал жерде бизе 500 гектар жерибиз бар. Мэриянын баягы учетто тургандарга жер. Ошо жерде уже 225, 26, 27 кварталдарыбыз бар. Аларга уже жер бөлүнүп бүткөн. Бир дагы адам үй салбайт да ал жерде. Эч ким жок. Эмнеге дегенде эч кандай коммуникациясы жок. Суусу жок, газы жок, канализациясы жок. Бу балдар, бу компания. Алар азыр бүгүнкү күндө ошо суу маселесин эми оздордун эсебинен чечип атат. Канализация, газ маселеси баардыгын чечип атат да. Эртең ал жер социальный объекттер түшүштү баштайт. Эртең мектеп салабыз дейт, садик салабыз дейт, дагы бир поликлиника, ошондой фаптар салабыз деген бир пландары бар экен. Азыр сиз айтып атасыз да, бардык нерсе мыйзам негизинде болду, мыйзам түрдө биз ишке ашырдык, ошол договорлор, келишимдер мыйзам негизинде эч бир мыйзамдан чыкпадык деп атасыз. Анда эмнеге прокуратура мындай эмнени негизинде сиздерге иш козгоду? Алар азыр иш козгогон себеби силер дейт жерди арзан баага сатыпсыңар дейт. Анан 2,5 миллион сом. Эми ал сумманы энди мен отуруп кабинетимде же биз экөөбүз 3 киши отуруп ал сумманы чыгарбайбыз. Тендердин негизинде мыйзам чегинде ал киши тендерди утуп, ошо киши оценка кылды да, ошо кишиден биз сурап атабыз. Эмне десе мен обоснованиям бар. Ал жер кандай жерлигини билем, деп бардыгын билип атат. Анан силер дейт айтыптыр, прямой продажа эмес, аукционга бериш керек эле. Эми алар ошо жерге чоң кылып килеген завод куруп койсо, биз кантип аукционга беребиз? Эртең аукционга берсек, башка ишкерлер катышышы мүмкүн ал жерге. Бирок ал жерде уже заводдор турат да. Ушул прокуратурада негизги ушул жүйөлөрдүн бири ушул болуп атат да, эми дагы причинасы то, что аукционго койбоду деп жанан. Буга чейин деле ушул Мэриянда дарегине багы өзүнүн мындай караштуу ишкерлерге, мындай конкреттүү бир мындай компанияларга бир ыктап ушуларга жардам берип келген деген айыптоолор бар да. Чындап эле ошондойсуздарбы? Жок, эми любой нерсе бизде комиссионный чечилет. Бизде комиссия бар. Комиссия. Эми мен да торагамын мен. Ошо токтомго вице-мэр Азимов кол койду деп атат. Ооба, бирок ошо жерде комиссиянын чечими бар да. Мен комиссиянын чечимин аткарбасам, эртең айтышы мүмкүн, сен эмнеге аткарбай атасың? Эмнеге, может ошондо коррупция барбы деген ойго барыш керек. Эми комиссиянын чечимин мен колго салып, анан мен аткарышыбыз керек да. Анан жогоруда өзүңүздөр түшүндүрүп кеттиңиздер да, баягы ошол ишкер кредит алып ишин башташ керек экен, анан ошого баягы өзүнүн менчигинде болуш керек экен деген бир талап болгон үчүн бизге келип биз эми карызга берип турдук деп айтып атасыздар да. Сиз баягы 31-декабрга чейин толук сумманы төлөш керек деген талап коюптур. Бул дагы эми баягы ишенбеген эле көчөдөгү адамга бере бербейсиздер да, таанышканынан. Эми ооба, туура айтып атасыз. Эми ошо жерде чоң бир айтып атамбы, 4,5 миллиард сомго жараша инвестиция келтирип атат да алар. Алар качып кетпей турган. Анан Ош шаарынын тургундары балдар, ошо балдар барып Кытайга же Казакстанга же Россияга ошондой завод курса, анан биз капа болсок болот эле да. Биз ошондой ишкерлерибиз кетип башка жерде бизнес кылып атат, завод ачып атат деп өзүбүздү ачып атат. Ошо жапалак айылды тургундары балдар. Биз менен мен алар менен жолуккан болсом, мен 2 жолу жолукканмын, андай көчөдө учурашып нема кылганбыз. Атак мен алар менен андай немабыз жок. Бирок аларды инвесторлары бар, аларды компаниялары бар экен. Эми айтып атам, 50 миллион доллар бир чоң сумма да. Бир киши, 2 кишини бир ахват кыла турган сумма эмес. Бул чоң сумма, ошого аларды өздөрүнүн компаниялары бар. Ошолор менен Америкада оборудование поставка кылыш керек экен, ошондой шарт коюпту да. Эми азыр көрүп атасыздар, кырдаалды. Көп инвесторлор бизden чыгып кетип атат, качып кетип атат, мындай ситуация мындай болуп атат деп. Ошого ошондой шарт болсо керек да, ошо сен жерге менчигиң болсо, анан биз ошо анан бүгүнкү күндө ошо жерде объект уже 60% бүтүп калган. 60%. Ана силер дагы баргансыздар. Ошо жерге биз жилищный кварталдарыбызга мана бардыгыбыз бардык тала турат да. Эч ким жок.
ошол жерге чыгып жашаса болот элдер. Бирок эртең кыйналат да, свет жок, коммуникация жок да. Ошого булар ошондой bir şart түз берип атат да бизге. Вообще бизге эмес, Ош шаарынын элине. Кыскача айтсам, мына баягы сөз болуп аткан жер 25 гектардын жердин үстүндө турабыз. Бул жерлер мындай болуп, мурда Акташ акционердик коому тарабынан карьер катары иштетилген. Бул жерлер толугу менен ушинтип казылган жерди Кыргыз текстиль компаниясы тарабынан мына бүгүн көрүп атасыздар, мынтип тегиздеп планировка кылып, ушул жерде мына завод салынып жатат. Булардын арызы Ош шаарынын мэриясына келип түшкөн. Бул 50 миллион доллар вложение кылабыз ушул жерге депчи. 50 миллион доллар бүгүнкү күндүн эсеби менен 4 миллиард 200 миллион сом вложение кылып, ушул жерди пайдасыз жерди пайдалуу жерге айландыруу боюнча бизге суранычы келген. Ушул вложенияларды эске алуу максатында өзүңүздөр көрүп атасыздар, мына бүгүнкү күндө мына 2,5 миллион сомго Ош шаарынын мэриясынын тарабынан ушул компанияга ушул жерди өткөрүп берилген да. Biz Ош шаарынын мэриясынын кызматкерлери биринчи эле ойлогонубуз, бул кандай тартипте буларга бекер эле бул жерди берсе экен депчи. Ал мына жолу жоктугунан ушул баягы 4 миллиард 200 миллион сомду вложение кылган эске алып 2,5 миллионго Кудай буйрса берилди. Бул долбоорубуз Кудай буйрса ишке ашса, мына өзүңүз көрүп турган мына текстиль комбинаты баягы 7000 орунду болот. Бунун жанында Nissan компаниясынын сборочный заводу болот. Ушул 25 гектарда жайгашат Кудай буйрса. Булардан түшүп Булар Кудай буйрса келип мына жакынкы жылдары, мына эмдиги жылы Кудай буйрса ишке кирет деп атат. Быйыл кириш керек эле, пандемияга байланыштуу ишке кирбей калды. Эгер кирсе, жергиликтүү бюджеттин жылына бир 30-40% ушу эки завод көтөрөт деген биз ойдо турабыз. Буну даже адистер дагы, атайын адистер айтып жатышат бул боюнча. Ош шаарынын өнүгүүсүнө ошондой эле ушул жерде мына биздин жайгашкан 500 гектар Кеңсай массивинде 3800 адамга жер берилген. Жер тилкесинин жарандары Жапалак айылдык аймактык башкармалыгынын 10 айылынын инфраструктурасынын көтөрүлүшүнө бул компаниянын бул долбоордун ишке ашышы бул чоң таасирин тийгизет. Ошондой эле эң башкысы бул компания ушул аймакка атайын жолдорду киргизип атат. Ошондой эле бүгүнкү күндө 1000 труба менен канализация түтүгүн мына шаарга тартып кетип жатат бүгүнкү күндө.